Малым болгондо өрт кырсыгынан көп кабаттуу турак жайдын 13-кабаттагы жалпы 11 батир толугу менен күйүп кетти. Мында сырткары 12-кабатта 2 бөлмө, 11-16-кабатта бирден батир жана 2 автоунаа күйгөн. Өрттүн болжолдуу аянты 1895 шарчы метрди түздү. Жабыркагандар болгон жок, куткаруучулар өз учурунда жарандарды эвакуациялап жетишип калышкан. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев күйүп кеткен үйдү жеке көзөмөлүнө алып, жабыркаган батирлерди толук калыбына келтирип бермей болду. Оңдоп түзөө иштери тез арада башталып, 15-20 ноябрга чейин бүткөрүү аракети көрүлөт. Шаар башчысы мындай тапшырма президент Садыр Жапаров тарабынан коюлганын кошумчалаган. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Жеринен барып тааныш, ошол жерде күн суук түшүп, жамгыр чачын, кар жаагыча толук көзөмөлдөп бүтүрүп бер деп тапшырманы берди. Азыр ВКС бар, жыйындан кийин эле ошол жерге барып, МЧС балдар иштеп атат. Толук үстү тазалангандан кийин строй материалдар даяр. Кудай кааласа, эртеңден баштап уже курулуш иштерин баштайбыз. Бейле келсек, Мамат Исаков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт кече 19-октябрда таңга жуук 6:30 чамасында катталган. Турак үйдөгү телсиз жоо саат 16:00 барып толук өчүрүлгөн. Асия Сыдыкова